Потому что оказывается Рыскүл Мирфайзиева номер 72 мектептен физика мугалими робототехника боюнча билимин жогорулатуу максатында тренингке катышууда. Керектүү семинардын бекер уюштурулуп жатканы аны кубандырган. Эми тренингтен алган билимин окуучуларга үйрөтөт. Инновациялык технологияларды терең өздөштүрүү менен балдар көп жетишкендиктерге ээ болот дейт мугалим. Бул именно ушу балдардын технологиялык азыркы замандын талабына ылайык болгон техникалык көз караштарын, инновациялык көз караштарын жогорку деңгээлде өстүрөт деген ойдомун. Себеби азыркы жашообуздун өзү эле физика жана информатика эмеспи? Азыр балдар көбүнчө эле ушул канчалык окутуп үйрөтсөң деле бир кол менен кармап үйрөнгөн нерсеге жетпейт балдарга. STEM билим берүү багыты боюнча мугалимдер 3 күн окуйт. Аны Россиядан келген адистер окутууда. Ага Борбор каланын мектебинен 49 мугалим, 24 бала бакчанын тарбиячысы катышууда. Сегодня в рамках STEM образования, как вы знаете, в городе Бишкек сейчас... Бишкек шаарында мектепке чейинки жана мектептерде STEM билим берүү багыты киргизилүүдө. Азыркы күндө шаарыбызда 12 бала бакча ушул программа боюнча окутулуп жатат. 22 бала бакчанын базасында педагогдордун квалификациясын жогорулатуу боюнча ресурстук борбор уюштурулган. Каалоочу мугалимдер келип, анын кандай иштээрин, кандай натыйжа берерин үйрөнсө болот. Как это работает, какие результаты дает, и мы также им помогаем получать определенные навыки. STEM билим, технология, инженерия жана математика деген сөздөрдүн англисче аталышынын баш тамгаларынан куралган. Мындай билим берүү келечекте балдардын артыкчылыктуу кесипке ээ болуусуна шарт түзөт. Семинарда мугалимдер жаңы окуу конструкциялары, робототехника боюнча командаларды түзүү этаптары жана мелдештерге катышуу эрежелерин үйрөнүшөт. Это курсы повышения квалификации, в состав которых входит несколько... Бул семинар билимин жогорулатуу максатындагы курс болуп саналат. Бир нече багыттан турат. Инновациялык долбоорлор, технологиялардын дизайны, кандайча пайда болоорун, кантип түзүлөөрүн үйрөтөбүз. Ал эми робот дизайны, роботторду моделдөө жана программалоо болуп саналат. Белгилүү бир миссияларды аткаруу менен максималдуу упай топтоо. Командалык билим берүү бул пландаштырууну, команда менен кантип ийгиликке жетүү жолун үйрөтөбүз. Как сформировать команду, как сделать ее путь успешный. Тренингтин жыйынтыгында мугалимдер квалификациясын жогорулатып, сертификаттарга ээ болушат. Семинар Бишкек шаарында 3 күнгө созулат. Хорошо. Иния Тергешева, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек. Две команды у вас на столе.